Жалал Абад облусунда 23 жаштагы жигит өзүнө бензин куюп өрттөп жиберген. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Белгиленгендей, кечөө 25 майда болжол менен саат 01:30 чамасында Базар Кургон районунун 1996-жылы туулган тургуну өзүнө бензин чачып, өрттөп жиберген. Окуя болгон жерде турган үйдүн ээси 1970-жылы туулган ИС да күйүп кеткен. Учурда алар ооруканада жатышат. Жаш жигит дүлөө жана дудук экени белгилүү болду. Маалыматтар боюнча өзүнө от койгон жигиттин денеси 98%, ал эми жанында турган адамдын денеси 35%га күйүп калган. Милиция бул фактыны өз өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча каттаган. Алдын ала айтылган маалыматтар боюнча жигит Сузак районуна сүйлөшкөн кызын колун сураш үчүн барган. Бирок анын ата-энеси али жаш экендигин айтып, андан баш тарткан. Андан кийин жигит өзүнө өзү бензин куюп өрттөгөн.